Биз дагы бир учур келет, Кудай буйрса, ошо аярлуу катмар кыйналган жарандардан көптөгөн көйгөйлөр берген чечебиз деп терең ишенем. Анын бардыгы сиздердин колуңуздарда. Социалдык өнүгүү туруктуу келечектин негизи. Мына ушундай аталыштагы конференция кесиптик бирлик жана кызматкерлер күнүнө карата уюштурулду. Анда социалдык иштердин заманбап көйгөйлөрү, адистерди даярдоонун өзгөчөлүктөрү жана тармактын өнүгүү багыттары талкууланды. Ошондой эле жаштардын социалдык активдүүлүгүн арттыруу маселесине өзгөчө көңүл бурулду. 19-октябрь Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлеринин күнүгө карата жалпы эле райондун, Ош областындагы райондун кесип бирликтин төрайымдары катышып атат. Конференцияда Ош мамлекеттик университетиндеги социалдык кафедрасынын негизги аткарылган иштери боюнча баяндама окулду. 2026-жылы социалдык иштер адистигине 30 жыл толот. Бул жылдар аралыгында окуу жайда миңдеген адистер даярдалды. Социалдык иштер кафедрасынын негизги иштери боюнча бүгүн баяндама жасадык. Социалдык иштер адистигинин билим берүүдөгү орду жана перспективасы боюнча. Социалдык иштер адистиги билим берүүдө аябай чоң роль ойнойт. Перспективасы аябай жакшы. Себеби биздин адистик социалдык иштер адистиги Ош мамлекеттик университетинде 2026-жылы буйруса 30 жылдыгын белгилеген турабыз. Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана социалдык иштер тармагын караган проректор социалдык адистерге көрсөтүлүп жаткан колдоолор жана студенттер үчүн каралган жеңилдиктер тууралуу айтып берди. Өзүм социалдык иштер боюнча проректор катары Ош мамлекеттик университетиндеги студенттерди контракттык жеңилдиктерден бошотуу. 8 категория боюнча биз жеңилдиктерди беребиз. Ал боюнча жоболор сайттарга илинген. Бардык ата-энелер, студенттер бул боюнча кабардар. Ош мунун базасындагы мектептерден баштап колледж жана бакалаврдын күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган студенттер 8 категория боюнча 15%дан 100%га чейин жеңилдиктерди алышат. Адилбек кызы Айгерим сыйланат. Иш-чаранын алкагында Ош областындагы жана шаардагы кесиптик бирлик уюмдарынын кызматкерлери, социалдык кызматкерлер жергиликтүү бийликтин жана окуу жайдын атынан ыраазычылык баракчаларды, сыйлыктарды алышты. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.